Кыргыз мушкер айымы Валентина Шевченко чемпиондук курун тарттырып жиберген мексикалык Алекса Грасса менен кайрадан күч сынашат. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык эки мушкердин беттеши 16 сентябрда Лас-Вегаста өтө турган UFC турниринде орун алып, кеченин башкы беттештеринин бири болмокчу. Эске салсак, Валентина Шевченко ушул жылдын март айында 29 жаштагы Алекса Грассага жеңилип, чемпиондук титулун тарттырып жиберген. Ата-андашы аны 4-чү раундда аркасына өтүп, муунту ыкмасы менен утуп алган эле. Мекендешибиз ага чейин чемпиондук курун 7 рет ийгиликтүү коргогон. Учурда UFC уюмунда жеңил салмактагы айымдардын рейтингин Алекса Грасса жетектеп турса, Валентина Шевченко 2-чи орунда турат. Белгилүү ирландиялык мушкер Конор Макгрегор өзүн UFC падышасы деп атады. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасында жазып калтырган. Мен дайыма кайсы бир салмак категориясына карабастан рейтинг падышасымын деп жазылат андагы билдирүүдө. Буга чейин Макгрегор 23-жылы октагондо кайтпай калышы мүмкүн экени белгилүү болгон. Ирландиялык спортчу Американын допингге каршы күрөшүү агенттигинин тестирлөөсүнөн өткөн эмес. Ал 180 күндүн ичинде милдеттүү допинг тесттен өтпөй калса, беттешке катыша албай калышы ыктымал. Макгрегор акыркы жолу 2021-жылы америкалык Дастин Пориеге техникалык нокаут менен утулуп калган. Беттеште ирландиялыктын буту сынып, ал азыркыга чейин дарыланууда. Эске салсак, Макгрегор UFC уюмунун жеңил жана жарым жеңил салмактагы мурдагы чемпиону, жалпысынан ал 28 беттешке катышып, анын 22-синде жеңишке жетсе, 6 жолу жеңилүү ызасын тарткан. Талибандын лидери Хайбатулла Ахунзада ооган аялдарын салттуу эзүүдөн бошотуп, аларга эркин адам статусу берилгенин билдирди. Ал бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, мындай билдирүүнү Ахунзада Курман айт майрамына карата айткан куттуктоосунда билдирген. Эске салсак, 22-жылдын март айында Ооганстанда орто жана жогорку класста окуган кыздарга мектепке барууга тыюу салынса, декабрда башталгыч класстын окуучуларына дагы тыюу салынган. Мындан сырткары, аялдар университетте билим алуу, парктарга баруу, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарда иштөө укугунан ажыратылган. 5 айдын ичинде 13,6 миңден ашуун адам иш менен камсыз болду. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 5 айында райондук жана шаардык иш менен камсыз кылуу кызматтары тарабынан 6,1 миң адам ишке орноштурулду. Ал эми аймактарда көрктөндүрүү боюнча акы төлөнүүчү коомдук жумуштарда 7,5 миң адам тартылган. Депутат Балбак Төлөбаев өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылып, өкмөт өкүлдөрү депутаттарга карата тоготпостук мамилесин уланта берсе, жогорку кеңеш өкмөттүн бир дагы мыйзамын өткөрбөй турганын эскертти. Бул тууралуу ал бүгүн 26 июнда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында айтты. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Акылбек Усенбековичке кайрылып коеюнчу. Силер каттарды карайсыңарбы? Бардыгы чаржайыт болуп жатат. Силер жогорку кеңештин чечимин аткарбайсыңарбы? Мына вице-премьер-министриңер жогорку кеңеш цирк, алардын чечимин аткарбай койсок болот деп айтпадыбы? Анда биз дагы өзүбүздүн конституцияда жазылган укуктарыбызды колдонолу. Айтып коеюн, дагы бир мыйзамыңар өтпөйт бул жерден. Эгер бизге ошондой мамиле кыла турган болсоңор, каттарыбызга жооп бербей убактысын өткөрүп жиберсеңер, бир дагы мыйзамыңарды өткөрбөйбүз. Азыр депутаттар менен кеңешебиз, ошол жакшы болобу, деди ал. Балбак Төлөбаев жыйында Кажы Сай жана Чолпон Атада жайгашкан радиоактивдүү заттарды сактоочу жайлар кооптуу абалда турганын белгилеп, тез арада чара көрбөсө көлгө чоң зыян алып келтирерин билдирди. Эл өкүлү бул маселени 2 жылдан бери айтып келе жатканын кошумчалап, иштин аткарылышын кечиктирип жаткан өкмөттү айыптады. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.